Bilbem қайдан жаралғансың сен маған, маңдайыма бүткен жалғыз бақыттан. 12 январь Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү дегенде ал тууралуу эскерип айтып бере турган өнөр адамдарынын бири ырчы Болот Тасмаев. Анткени анын атасы Рысбек Тасмаев улуу оончунун жакын досу болгон экен. Анан да кошуна жашагандыктан Болот мырза аны бала кезинен тааныганын айтат. Бул атам экөө аябай жакын дос болгон. Дос болуп экөө эсимде калган окуя ушу айылга барганда мен 2 класс, 3 класска чейин чоң энем колунда чоңоюп калдым айылда. Атам шаарда турчу. Анан Рыспай экөө айылга барчу эле. Концерт коебуз, жөн эле конокко барса деле ушу айылдын баары топтолуп алып, аккордеону жок деле барып алат эле а киши. Ырдап бериңиз, ырдап бериңиз, анан кайда бир эски восход, аэлита бир нерсе деген аккордеондор бар эле. Алып келип алса тамаша кылып, биздин үйдүн алдында чоң бака теректер өсөт эле, ошо чыгып алып, жипти таштап, аккордеонду байлап, ошол жака сахна кылып алып, теректин башында ырдап берген күндөр болгон жаштыгында. Рыспай Абдыкадыровдун бала кыял экендигин, жөнөкөйлүгүн, кезинде анын жанында жүрүп жакшы тааныгандарын дээрлик баары айтышат. Жүрөгүндө кири жок улуу талант байлыкты көздөй эмес, жан дүйнөнүн тынчтыгына умтулган. Ана ошо клубка элдер чогулуп, ал убакта аппарат деле жок. Анан жөн эле концерт коюп беришкен. Ошондо Рыспай Абдыкадыров эшикке туруп ал убакта өкмөттүк баа билет 80 тыйын эле, бул киши 1 сомдон алып киргизгенде элдер айтты да, Рыспай Абдыкадыров өзү эшикте турат экен, бул кандай болуп кетти деп. Баары түшүнбөй ошол концертте бар элем, жаш бала элем. Концерт бүткөндөн кийин кайра барсак Рыспай Абдыкадыров эшикте турат. Эмне болду экен десек, чыгып жаткан аялдардын, кыздардын баарына 1 сомдон берип концерт бүткөндөн кийин чыгарып жибергенде, ошол аябай ушу күнгө чейин баягы топтолгон акчаны кайра сарптап ушундай бир кандай десем, ушундай өнөрлөр берешендиги бар эле. А киши ушу тарыхта жашоосунда мындай акча топтойюн, эртең бир нерсе калтырайын, байлык калтырайын деген бир ой болгон эмес такыр. Мен атамда деле ошондой ушу болгону чыгармачылык менен, эл менен жакшы жашоодо жашашты дейм. Биз жолуктук майдын жумшак түнүндө, ал түнүм ага сен эскерткич белекте, сен сүйлөсөң сенин үнүң үнүмдө. Рыспай Абдыкадыровдун ырлары сезимди айтып жеткирүүдө алмашкыс куралдай. Анын лирикалуу обондору менен чоңойдук деген Талант мырза да оончунун ырлары аркылуу ушул аспапты үйрөнүп, сыймыктануу менен созолонтуп ырдап жүрөм дейт. Туура айтасыз, биз дагы мынакей бүгүнкү Рыспай абабыздын мынакей туулган күнүнө Болот агай экөөбүз келип кичине телевидениеден көрүнүп коелу деп атабыз, кичине эскерип. Себеби биз дагы мынакей Рыспай абабыздын ырларын ырдап чоңойгонбуз. Рыспай абабызды жанынан көрбөсөк дагы телевидениеден көрүп, тияктан бияктан көрүп, ошонун ырлары менен чоңойгонбуз. Биз дагы мына азыркы убакытка чейин ошонун ырларын ырдап эл арасында Кудай буйруса азыркы убакытка чейин өлбөс өчпөс болуп келатат. Тоо жаңыртып алактоонун жыгасын, талатың шап торгайлардын ырдашы. Мукамдуу кайрыктары менен элдин эсинде калган обончу 12 январь туулган күнүн достору жана жакындары менен белгилечү. Чыныгы достукту баалаган инсан досторунун үйүнө суроосуз кирип барса, алар кубанып тосуп алып, өздөрү да анын үйүнө сурабай шайыр күлкү менен кирип барышканы Болот мырзанын эсинде экен. Булар аябай жакын дос болгону ушундан билиңиз. Экөө урушуп кетсе, адамдар ойлойт эле, булар экинчи жарашпайт деп. Анан кошуна турабыз да. Анан 3 күн өткөндөн кийин кайра эле балкон төбүнө келип кыйкырар эле. Мен атамдын аты Рысбек, аныкы Рыспай, анан экөө тең ыкынтай деп коюшчу эле. Ыкынтай, ыкынтай деп кыйкырат эле.
ой эмне болду десе 3 күн өттү болду дем тарганы болду чыгып бер деп анан экөө ушундай бир эгиз козудай жүрүштү да, бир айрыкча дос эле булар. Кайталангыс обондордун жаратуучусу Рыспай Абдыкадыровдун чыгармалары элдик ырларга айлангандыгын, азыркы жаш муун кайталап, жаңыдан аткарып жүргөндүгү тастыктайт. Айтчы жаным эмне үчүн Акмарал Айыпова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы. Зарлап тапкан перзентимдей көрүм